Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эки небереси Хасан жана Хусейн радыйаллаху анхумалар көз тийип ооруп калды. Ибн Асакирдин риваятында келет, Жабраил алейхиссалату вассалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келди. Ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө кыжалатчылыкка батып турган кез эле. Жабраил периште сурады: "Эмне үчүн кыжалатсыз?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хасан жана Хусейн радыйаллаху анхумаларга көз тийгендиги тууралуу кабар берет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-айну хаккун", көз тию бул чындык. Жабраил алейхиссалату вассалам айтат: "Бул дуаларды эмне үчүн окуган жоксуз?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурайт: "Ал кайсыл дуа?" деп. Жабраил алейхиссалам айтат: "Аллахумма зас султанил азим вал маннил кадим зал вajhil карим валиял калиматит таммати вад да'ватил мустажабати афил хасана вал хусайна мин анфусил джинни ва a'yunil инси." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан бул дуаны окуп Хасан жана Хусейн радыйаллаху анхумаларга дем салганда, ал экөөсү ордунан туруп ойной баштады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй адамдар, өзүңөрдү, аялдарыңарды жана балдарыңарды бул дуа аркылуу көз тийүүдөн сактагыла. Жана бул дуага тең келе турган, көз тийүүдөн сактай турган эч бир дуа жок", деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам насаат айтып кеткен. Эскерте турган нерсе, бул дуанын ичинде Хасан жана Хусейн деген сөз айтылган. Ошол сөздүн ордуна кайсыл адамга көз тийген болсо, ошол адам аты айтылыш керек. Демек биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көргөзгөн амалдары жана сүннөт дуалары аркылуу ар бир кыйынчылык, кайгы, кыжалатчылыктан сактана алабыз. Аллахумма дас-султанил азим вал маннил кадим ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوة المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس